Саламатсыздарбы, арыбаңыздар, ардактуу педагогдор, Саламатсызбы. ардактуу ата-энелер, саламатсыздарбы, кандайсыздар? Кечки салам баарыңыздарга. Онлайн түз эфирде сиздер менен көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Кандайсыздар? Пияз түйүпкен. Биз Саламатсызбы. саламатсызбы? Кандай? Жакшы, кандайсыздар? Биздин курска катышып жүргөн эжекелерди көрүп жатам. Кубанычтамын. Ахтаман не гипераны ешчап Микрофонубузду коюшун. Испанияда өчүрүп көчкүлүнү. азыр сабагыбызды баштай беребиз. Биздин сабак бүгүн тарбия башатуу үй-бүлө деп аталат. Биз алдыда психологдордун мыкты сабактарын уюштуруп жатабыз. Деги эле биз бала тарбиялоо, ата-энелер мектебине көңүл бөлүүдөбүз. Биз мына каникул башталды. Балдар окуусу аяктады ийгиликтүү. Дайым эле ата-эне катары биз балдарга көңүл бөлүшүбүз керек. Мына ушунда биз балдар мектепке, бала бакчага барбай жаткан учурда биз көңүл бөлүшүбүз керек ата-эне катары. Эң негизги кезекте бала тарбиялоодогу психологиялык билим дагы маанилүү. Андыктан педагогикалык жана психологиялык билимдерди алып туруңуздар деп чакырмакчыбыз. Биздин билим берүү борбору Нур Сабат билим берүү борбору деп аталат. Нур Сабат билим берүү борбору ошо ата-энелер мектеби тууралуу жана бала тарбиялоо боюнча сабактарды да жүргүзүп келебиз. Эң негизги биздин багыт педагогдордун квалификациясын жогорулатуу, жаңы усулдар, инновациялык усулдарды боюнча сабактарды өтүү, биргелешип кызматташуу болуп саналат жана балдарды өнүктүрүүчү тренинг сабактарды өтөбүз. Жакынкы арадан бери эле ата-энелер мектеби боюнча ошондой эле бала тарбиялоо боюнча сабактарды баштадык. Анткени коомчулукта бүгүнкү актуалдуу маселе болуп жатат. Бүгүнкү күндө бизде коомдо, жашоодо, адам турмушунда, деги эле адам цивилизациясында өзгөрүүлөр көп. Адам түшүнүгүндө ар кандай көз караштар, коомчулукта жаңылануулар, өзгөрүүлөр көп. Маалыматтын өсүп өнүгүп турган мезгили азыркы күндө. Ошол маалыматтын көп мезгилинде, акылдуу технология өнүгүп турган мезгилинде дагы адамдын көз карашы, түшүнүгү өзгөрөт. Биз мынакей интернет тармагынын өнүгүшүнө жараша биз түрдүү маалыматтарды, түрдүү билимдерди алуудабыз. Адамдар өзүн өнүктүрүүдө ар тараптан. Ошонун ичинде биздин бала тарбиялоо боюнча дагы маселе көп. Бала тарбиялоо боюнча да маани беришибиз керек. Анткени биз келечек муунду түптөөчү ата-эне, үй-бүлө жана коомчулук, мектеп, бала бакча болот эмеспи? Ошондуктан тарбия боюнча дагы биз билимдерге ээ болушубуз керек да, маанилүү. Биз тарбия алган учурда балалык кезибизден интернет доору жок болчу ал кезде. Ошондой эле биздин педагогдорубуз, ата-энелерибиз өзүнүн билишинче татыктуу ушунча тарбия берген, коомчулук өнүгүп, адамдар мына ушул деңгээлде жашап жатабыз. Азыркы күндө мына ушул акылдуу технология, акылдуу адамдар ой жүгүртүү өнүгүп турган мезгилде, өзгөрүп турган мезгилде дагы адамга карата мамиле, адам баалуулуктар өзгөрдү. Мына ошондуктан азыркы бизде көйгөйлөр баары көптөгөн. Ошол көйгөйлөрдү эске алганда азыркы муун, келечек муун биздин тарбиялап жаткан балдарыбыз менен чоң кишилердин ортосундагы мамиледе, сабакта педагогдор менен мамиледе, ата-энелер менен мамиледе ар кандай көйгөйлөр жаралууда. Анткени азыркы адам түшүнүгү башкача. Мурдакы стандарттуу окутууда, совет доорундагы авторитардык тарбияны кадимки норма катары кабыл алып, улуу кишилердин жана педагогдордун көсөмү, көрсөтүүсүн түздөн түз кабыл алуу жана ошол норма катары авторитардык тартипти кабыл алчубуз. Азыркы күндө адам көз карашы өзгөргөн. Азыр демократия, 21-кылым,
жана муун дагы өзгөчөлүккө өзгөргөн. Ошондуктан биз эң биринчи кезекте педагогикалык жана психологиялык билимге ар бирибиз ээ болуп турушубуз керек. Анткени коомду жана дүйнөнү жаратуучу адамдар, мына ошол жаратуучулар биздин келечек муундарыбыз. Деги эле адамдын ийгиликтүү болушунда, жашоодо ордун табышында үй бүлөнүн, тарбиянын, мамиленин орду зор экен. Ошондуктан тарбия башаты үй бүлөдө деп алдык. Анткени азыр ар кандай заман дагы ар кандай көйгөйлөрүбүз бар. Мамиледе убакыттын тардыгы, көңүл бөлүү жактан көйгөйлөр алып жатат да. Балким биздин бала кезибизден, балким ошол азыркы интернет дооруна чейин, азыркы 21-кылымга чейинки бул көйгөйлөр аз болгон чыгар. Анткени баарлашуу үй бүлөлүк биримдик күчтүү болчу да. Азыркы күндө ар кимибиздин убакыттын тардыгы, жумуш менен алек, ар кандай тиричилик менен адамдардын бири бирине, үй бүлө мүчөлөрүнүн, адамдардын бири бирине мамиле кылуусу, балага карата мамиле кылуубуздун алыстап калгандыгы сезилет. Ошондуктан 21-кылымдагы эң негизги көндүм коммуникация, пикир алышуу жана кызматташуу деп карап жатпайбызбы, 4К жумшак көндүмдөрү депчи. Мына ошондой эле биз ата энелер менен баланын ортосунда дагы ажырым мамиле бар. Бул ачык айкын көрүнүш, бул чындык. Балдар менен оозеки суромжулоодо дагы балдар ошол ата эне менен мамилесинин алыстыгын айтып жатышат да. Мына ошондуктан бул билим бизге зарыл жана актуалдуу болууда. Азыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой психология жаатында өзүн өнүктүрүү боюнча көптөгөн сабактар жарыяланып жатат. Көптөгөн сабактар өнүгүп жатат, адамдар өзүн өнүктүрүп жатат да. Ошо менен катар бала тарбиялоо болгон билимибизди да өнүктүрүшүбүз маанилүү. Бул коомдун мезгилдин талабы. Эми бизде ушул сабагыбызды баштаардан мурун бир жакшы ырсаптар бар экен, ошону менен баштайын. Мейли кышта, мейли жайда күнү түн, үй бүлөнүн орду бийик мен үчүн. Алмаштыргыс байлыкка да бийликке, келечекте көптү күткөн үмүтүм деген ырсаптар бар экен. Муну биздин педагогдор колдонуп жүргөн, баарыбызга белгилүү болгон ырсаптары. Ушул азыркы мезгилде баланы тарбиялоодо үй бүлөнүн орду зор. Биз кандай үй бүлөдө чоңойдук деп биз өзүбүздүн балалык кезибизге, арткы мезгилибизге саресеп салсак, биздин ушунча адам болуп калыптанышыбызда биздин үй бүлөбүздүн тарбиясы таасири зор. Үй бүлө балага үлгү эмеспи? Ошондуктан үй бүлөдөгү ар кандай наркы-насил, маданият, жөрөлгө, ата эненин үлгүсү, ата эненин таасири, жүрүм туруму баардыгы балага сиңирилет. Эмне үчүн биз мурда адамдар бири бирине жакын эле, азыркы күндө эмнегедир алыстык бар. Эмнеге? Замандын мезгилдин талабынын өзгөрүшүп жаткандыгы жана илим менен технология, интернет доорунун, убакыттын тез өткөндүгү менен бири бирибиздин сейрек кездешебиз. Бир туугандарыбыз менен, ата эне, балдарыбыз менен жакындан сүйлөшүүдө мына ушундай ажырым, жакындыктын жоктугунан дагы ошондуктан мындай жакын мамиле зарыл, үй бүлөнүн балага болгон мамилеси, жакындыгы зарыл деген маселе келип чыгып жатат. Мурда бул өтө деле маанилүү эмес болчу, анткени жакындык бар болчу. Биз бала кезде дагы эшиктин короодо ойногондо, ата энелерибиз менен сырдашып, ошол ата энелерге болгон биздин мүнөбүздү айтып бергенде, ата эненин колдоосу жана башка кадимки бул анда интернет доору жок болчу, китеп окуганга кызыкчыбыз, маалыматты педагогдон жана китептен алчубыз, маалыматтын аздыгы, сырткы дүйнөгө болгон биздин кызыгуубуз, кабыл алуубуз күчтүүрөөк жана адамдардын бири биринин ортосунда мамилеси тыгыз, бекем болчу да. Азыркы күндө бул чындык. Азыркы күндө биз баарыбыздын жакындан мамиле түзүүгө убакыттын тардыгы, үй бүлөдө балдарыбызга көңүл бөлүүнүн жоктугу болуп жатат да. Ошондуктан ушул маселени көтөрүп чыгыш керек болуп калды.
Анткени бул маселени биз ойлоп тапкан жокпуз. Бул ошол 21-кылымдагы көндүмдөр, кызматташуу, сынчыл ой жүгүртүүсү жана креативдүүлүк деген 4 көндүмдөр белгиленип жатпайбы? Ошондо пикир алышуу, кызматташуу деген бул бири-бири менен адамдардын жакын мамиле кылуусу, биргелешкен иш-аракет жүргүзүүсү маанилүү да азыркы 21-кылымда. Эгерде биз мурдакы кылымда, мурдакы учурда бул маселе актуалдуу беле же биз мурда бири-бирибиз менен кызматташчу эмес белек деген суроо жаралат эмеспи? Мурда биз албетте бири-бирибиз менен жакын кызматташтык, биргелешкен мамиле болчу. Кошуналардын биргелешкен жакындыгы, үй бүлөдө чоң үй бүлөнүн жакындыгы, дасторкон четинде биргелешип баарлашууда, педагог менен окуучулардын ортосундагы мамиле, ата эне менен баланын ортосунда мамиледеги жакындык, коңшу колоң туугандар арасында, эл менен болгон ортосунда жаңылык, мындай жакындык бар болчу да. Азыркы күндө баарыбыздын алектенген өзүбүздүн жумушубуз, убакыттын тардыгы жашоо дөңгөлөгү менен мындай зымырык болуп, өзүбүз менен өзүбүз алекпиз да. Ошондуктан анан 21-кылымдагы кызматташуу, пикир алышуу көндүм маанилүү деп биринчи орунга келип чыкты да бул дүйнө жүзү боюнча. Эми демек ошол кызматташуу, пикир алышуу, биргелешкен иш-аракет биримдик маанилүү болсо, азыр кызматташтык биримдик маанилүү болсо, демек бала тарбиялоодо дагы бала ата эненин үй бүлөдөгү орду, үй бүлөдөгү биримдик маанилүү болуп турган кези да. Анткени шаар жергеси болобу, айыл жергесинде деле балким бул маселе өтө чоң актуалдуу болбогон чыгар, бирок баары бир деле ар кимибиз өз түйшүгүбүз менен алекпиз. Балдарга жакында мамиленин аздыгы, көпчүлүк ата энелер миграцияда жүрүшөт, көпчүлүк ата энелер эртеден кечке жумушта, балдарга аз көңүл бөлүп, анан балдарыбыз телефондон, интернеттен, компьютерден чыкпайт, сабак окубайт деген көйгөйдүн кайдан жаралып жатат? Демек биздин бири-бирибизге болгон жакын мамиленин аздыгында да. Ошондуктан үй бүлө тарбиянын башаты деп, үй бүлөдөгү биз мурдакы башатыбыздагы жакын мамилеге кайрылуу зарылчылыгы болуп жатат. Андыктан башкача, жаңыча үмүттөп, жаңыча подход дейбиз, көз караш менен, мамиле менен биз жакын мамиле кылсок, анткени адамга адам керек. Бул жашоонун чындыгы сүйүүдө, балдарга сүйүү берсек, мээрим берсек, анан биздин руханий дүйнөбүз бай болот да. Ошондуктан азыркы биздин педагогикада да ар кандай долбоорлор менен мектепте үй бүлөлүк окуу, үй бүлөлүк биргелешкен иш-чараларды өткөрүп жатабыз. Бала бакчада да, мектептерде дагы, анткени үй бүлөнүн ролу баланын өнүгүүсүнө абдан маанилүү. Демек биздин алдыга сүрөп кете турган, Кыргызстанды алдыга өнүктүрө турган биздин ушул жаш муундарыбыз. Биздин балдардын жаңычыл ой жүгүртүүсүнө, интеллектуалдык деңгээлинин бийик болушуна, патриоттук сезимдеринин болушуна жана билимдүү болушунда эң биринчи кезекте үй бүлөнүн тарбиясы маанилүү. Демек тарбия башат үй бүлө дейбиз. Бизде кыргыз эл өтө акылман философ эл болгон. Балдар тарбиянын эң алгач ата энеден алат. Ата эне балага дайыма үлгү болот. Уядан эмнени көрсө учканда ошону алат деген макалдар менен таасын белгилеп өткөн да. Ошол азыркы күндө психологдордун айтымында, педагогикада дагы үй бүлөдөгү гармония, бактылуулук бул өнүгүүгө алып келет. Жашоодо ар кандай шарттар бар. Бул психология боюнча алдыдагы педагог, психологдордон билим аласыздар. Мен психологияга бул сабагымда токтолбойм. Демек бактылуу үй бүлөдө бактылуу балдар жаралат. Качан үй бүлө бактылуу болот? Бул жакында мамиле болгондо бири-бирибизге түшүнүү менен мамиле кылсак жана ар ким өзү кандай болсо ошондой кабыл алуу менен өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды, көз караштарыбызды таңуулабастан адамдын инсандык баалуулугун ар бир үй бүлө мүчөсүндө баалай билсек, ошондо бактылуулук жаралат экен да. Ошондуктан жаңы муунду тарбиялоодо биз эртеңкини ойлойлук, ата бабадан келаткан бай мурасыбыз, жөрөлгөлөрүбүздүн наркы населибизди сактап калып жана муундан муунга өткөрүп берүү маанилүү болуп жатат. Адамдын жаман жакшысы туулгандан эмес, көргөн тарбиясынан деп айтылат кыргыз элинде. Ата эне балага үлгү. Бул
педагогикада да, психологияда дагы баланын калыптанышында чоң кишилерди туурайт. Чоң кишилер ата эне, педагог, коомчулук бала үчүн үлгү болуп саналат да. Ошону өзүнө копировать этет. Көчүрүп алат. Туурайт да адам агасын, эжесин, өзүнүн улууларды. Ошон үчүн биз дайыма ата эне кандай азыркы учурда дал ушул тапта мезгилдин зымырык болуп учуп турган мезгилинде кандай үлгү боло алабыз деген маселе бар. Биз азыр билимди суусап турган элбиз. Билим маанилүү болуп турат. Ушунчалык маалымат көп. Эртең мененки уккан алган маалыматыбыз кечкисин эски. Улам жаңы маалымат жыш. Андыктан туура багытты кантип таап кете алабыз? Канткенде биз дүйнөнү жарата алабыз? Канткенде биз балдарыбызды ийгиликтүү жаратман кылып тарбиялай алабыз деген суроодо эң биринчи кезекте ата эненин билимдүүлүгү болуп жатат да. Биз билимдүү болгондо гана Кыргызстанда кызматыбызды кылып өнүгө алабыз. Биздин мекен Кыргызстан билим менен гана өнүгө алат. Анткени дүйнөнү өзгөртүүчү курал бул билим деп аталган. Дүйнө жүзүндө экономикасы бай мамлекеттердин бардыгы билимге басым жасалган. Китеп окуу маданияты өнүккөн, китепканаларга атай үй бүлөсү менен барып окушат чет өлкөдө. Ымыркай балдарын көтөрүп алып, ал түшүнбөйт деместен китепканага атайын саякат жасашат. Ата эне дайым уктаарда балага китеп окуп берет чет өлкөдө. Ошондуктан билимге маани бергендиктен жогорку интеллект болгондуктан экономика өсөт, адамдын цивилизациясында, коомчулукта өсүп өнүгүп жүрөт. Ошондуктан биз Кыргызстанда балдарыбызды тарбиялоодо эң негизги билимге үндөсөк, анан балдарыбыз билимдүү болот. Бардыгыбыз каалайбыз биздин балдарыбыз билимдүү болсо экен, жакшы окуса экен дейбиз. Анан азыркы күндө балдардын сабактан, мектептен кызыгуусунун аздыгы, сабак окубагысы келбегендиги, жогорку класстарды айтам да, башталгыч класста андай көйгөй жок. Балдардын көз карашы менен ата эненин көз карашынын келишпестиги ушундай көйгөйлөр болууда. Биз эң негизги биринчи кезекте ата эне үлгү болсок, билимдүү болсок, анан балдарыбыз билимдүү болот демекчибиз да. Дасторкон четинде баарлашуу деген дагы чоң актуалдуу нерсе. Бул Гапыр Мадаминов агайдын Дасторкон четинде университет деген китеби бар. Бул идеяга агайга таандык. Ошо балдарыбыз менен биримдикте боло алабыз, жакын мамиледе болобуз. Мен микрофондорду кимдики өчүрүп коеюнчу азыр. Микрофондорду өчүрүп койсоңуздар, мен табайынчы кимдики. Кулпунай. Азыр Кулпунайдын микрофонун табайын да, кечирим сурайм. Бизге жолтоо болуп жатат. Эми мына ошол биз балдарыбыз менен качан сүйлөшөбүз? Кечки тамак, түшкү тамакпы, дасторкон четинде. Ошол дасторкон четинде баарлашуунун да маданиятын өзгөртүү киргизип алсак, өнүгүү киргизип алсак, эмне жөнүндө сүйлөшөбүз дасторкон четинде? Биз балдарга үлгү жана өсүп өнүгүү алып келиш үчүн, демилге шыктандыруу алып келиш үчүн ошол маселе. Дасторкон четинде биз балдарга пайдалуу маалыматты бере ала турган, балдар өзүнө таасир ала тургандай эмне жөнүндө сүйлөшүбүз керек? Ошол башкача көз карашты алып келсек, ийгиликтүү адамдар, белгилүү педагогдор айтат, эгерде сен өзгөргүң келсе, ошол көнүп калган көз карашыңды башкача көз карашка өзгөрт дейт эмеспи? Ошондо биз кадимки дасторкон четинде биздин маданиятыбызда эмне жөнүндө баарлашабыз негизичи. Анан ушул эми бизге пайда алып келе турган, биздин үй бүлөгө өнүгүү алып келе турган, биздин балдарыбызга туура багыт бере турган тема эмне жөнүндө болуш керек деп ойлонсок, бул сынчыл ой жүгүртүү. Бүгүнкү күндө биздин анализдесек, ар бир кадамыбызды, сөзүбүздү, мамилебизди, ошондо бизде өзгөрүү болот. Ошондуктан
балдарга биз чогуу тамактанууда дагы бул дагы тарбиянын бир чети эмне жөнүндө сүйлөшөбүз. Илгери биз бала кезде, менин өзүмдүн бала кезимде атам илимдүү мугалим болчу, анан дасторкондо отурганда санжыраны көп айтып берчү эле да. Отурганда эле биз ошол ар кимибиз күндүз ар башка жерде алекпиз, мектептебиз, ата энем күндүз жумушта мугалимдик иши менен, анан айылдагы тиричилик менен баарыбыз алек болуп, анан дасторконго бир чогулганда баарыбыз үй бүлөдө, анан ошондо бетме бет бирибиз менен биргелешип мындай пикир алышканга шарт жаралат да. Бардык үй бүлөдө ушундай эң негизги бир атайы убакыт бөлүп, балдар менен баарлашып же үй бүлө менен баарлашып, өзүнчө бир теманы козгогон бул момент, учурду ошол мындай учурду таап, анан атайы убакыт бөлгөн үй бүлө аз болуш керек да, менимчечи. Анткени ар кимибиз өзүбүздүн азыр турмуш заман ошондой болуп калган. Анан эң негизги бир убакыт бар экен, ошол дасторкон четинде баарлашуу. Андан кийин анан дасторкон четинден тышкары дагы атайы убакыт бөлүп ошол өнүгүү темасында биз баарлашсак, бул жакындык, мамилени жакындатат, бири бирибизди жакындан тааныйбыз, анан өсүп өнүгүүгө бет алабыз. Азыр биз өзүбүздү өзүбүз өнүктүрүүгө багыт алсак гана биз ийгиликтүү боло алабыз да. Ошондуктан дасторкон четинде эмне жөнүндө сүйлөшөбүз, ошону ойлонуп, ошол теманы өнүктүрсөк демекчибиз да. Билим жөнүндө сен кайсы китепти окудуң, биздин ата тегибиз ким болгон, жети атабыз ким болгон, биздин ата тегибиздин баскан жолу, биздин бай мурасыбыздын мааниси, маанас эпосубуздун, биздин улуттук маданиятыбыздын мааниси, ким эмне пайдалуу, маанилүү маалымат алды, бүгүн мектептен, бала бакчадан ким эмнени үйрөндү, жана кимде кандай жакшы идея бар деп жалаң өнүгүүгө баарлашсак, чындыгында үй бүлөдө өнүгүү, адамдын акыл эсинде, интеллектисинде өнүгүү болот да. Ошондо бизде ошол атам санжыраны көп айтып берчү, ошо жети атабызды жаттаттырып, ата тегибиз жөнүндө ата бабабыздын баскан тарыхы биз үчүн өтө маанилүү, кан жаныбызга сиңип, патриоттук сезимди ойгонот экен. Психологияда айтылат, семья бул 7 раз я дегенди, 7 жолу мен. Бекеринен кыргыздар 7 атаны айтылган эмес. Ошондуктан биздин эң негизги өзүбүздөн баштайбыз да, алыстан эмес. Ошо өзүбүздүн үй бүлөдө чоң атаң ким болгон, чоң анең ким болгон, анын кандай эмгеги, асыл сапаттары, асыл касиеттери, кереметтери, жана биздин жети атабыз ким болгон, уруубуз ким болгон дегенден баштап санжыра, анан кыргыз эли ким болгон, бизден маданий баалуулуктар, биздин нарк населебиз, улууга карата мамиле кандай болгон, аялы кишинин орду, эркек кишинин орду дегендей тарбиялык маани менен сүйлөшсөк, бир кыргыздын нарктуулугубузду колго алсак, анан билимге умтулсак, ушул жөнүндө баарлашуу бул бала менен ата эненин ортосунда жакындык жана чыныгы багыт демекчибиз да. Бул темада да Гапур Мадаминовдун дасторкон четиндеги университет деген сонун китеби бар. Чети бекер айтылган эмес. Ошондуктан ушул маданиятты киргизип алсак, биргелешкен эмгек кылуу, кыргызда бала тарбиялоодо эмгек иштери, Оп майда, Бекбекей деген ырларыбыз бар, Шырылдаң деген ырларыбыз бар. Биздин тиричилик мал чарбачылык менен, кол өнөрчүлүк менен алектенген кыргыз эли. Ошол кол өнөрчүлүктө кичинекей кыздарын жанына алып алып энелерибиз сайма сайганды, шырдак, кийиз, төшөк ар кайсынын баарын жасаганда ошо биргелешип чогуу жасашкан. Жана аң уулаганга же болбосо 4 түлүк малды бакканга эркек балдарды ошол атасына, эркектерге кошуп, мына ошо биргелешип эмгек кылган да. Мына ошол биргелешип эмгек кылуу дагы маанилүү. Албетте бул айыл жергесинде бул жаңылык эмес, маселе эмес. Бул биргелешип эмгек кылууда дагы бул тонкий нерселер бар да, кылдаттык бул Монтессори педагогикасында. Биздин турмуш тиричилик, күнүмдүк турмуш тиричиликти жасоодо чогуу жасоо деген бар. Баланын өзүнө кызыгып турган нерсени жасоо деген бар. Бул баланын эмгекке болгон тарбиясында ката кетирет экенбиз.
бул эми билебиз, бул деген өтө деле маанилүү эмес тема дегени менен өзүнчө бир ыкылдатмак нерсе карасак, мисалы мен өзүм ошондой катта кетиргем. Мисалы балдарыбыз 2 жашта, 1 жашта, 3 жашта дейли. Мен да кир жуум, мен да идиш жуум дегенде сындырасың посуданы, сен шыпыргыны көтөрө албайсың, сен камыр жуура албайсың, сен кир жуура албайсың, турар дейбиз. Мына Монтессори педагогикасында, чет элдик педагогикаларда, Кытай, Япониянын бала бакчасында балдардын өзүнө ошо жумушту жасатат. Кадимкидей идиш жууп ойношот, кир жууп ойнойт, тазалап ойнойт. Бул эмгек. Мына ушул биргелешип эмгек кылуунун мааниси дагы зор. Балдарыбыз жалкоо, эмгекчил эмес, компьютерден чыкпайт, интернеттен чыкпайт деген көйгөй ушундан келип чыгып атат да. Мунун баардыгын биз жашоо турмуштагы азыркы учурда көйгөйлөрдөн алып каралган темалар. Азыр эмгек кылуу балким кээ бир ата эне үчүн жаңылык эместир, бирок анын түпкүлүгүн антарып караганда биз баарыбыз ошондой тур ар жака, бул сенин колуңан келбейт дегенбиз. Мен ошончумун да, мисалы үчүн кичинекейсиң, үстүң баары суу болот, тур мен кирди өзүм жууйм, сен кенедейсиң дечүбүз. Бул ошол туура эмес экен да. Көрсөчү, демек бала мен каалайм, мен жасап көрөм деп аткан кызыгуусуна чектөө койбошубуз керек да. Ошол биргелешкен эмгек кылууда анан калыптанат экенбиз да, көрсөчү. Биз ошентип эле эмгек кылып айыл жергесинде чоңойгонбуз. Азыр болсо кандайдыр бир башкача. Бул шаар жергесинде көбүрөөк маселе да. Ошондуктан бул дагы тема, чоң тема, көңүл бөлө турган. Акыл насаат, кеп кеңеш айтууда эмнени айтабыз? Биз өзүбүз ошону жасасак, бизди көрсө балдарыбыз кандай басып, кандай сүйлөсөк, анан кандай китепти окусак, анан ушундай мендей китеп оку, мендей сүйлө, мендей бас десек, анан таасирдүүлүк болот да. Мисалы биздин тамыр эмнеде, баш атыбыз кандай? Биздин тамыр мекенибизде, мекенибиз менен киндик тутташ кыргыз мекенибиз, биздин мурасыбыз Манас эпосубуздан баштап элдик бай мурастарыбыз, чыгармачылык искусствобуз, тарыхыбыз, санжырабыз. Биз ушуларды балдарыбыздын жан дилине сиңирсек, кыргыздылыгы, элдүүлүгү эч убакта өчпөйт. Анткени улуттук нарк маселесин биздин президентибиз көтөрүп чыккандыгы, Манас таануу боюнча дагы маселе көтөрүлүп, биздин нарктуулугубузга, биздин баш атыбызга кайрылып жатканыбыздын дагы себеби бар. Анткени могу цивилизация ааламдашуу мезгилинде биздин тарыхыбыз унутулуп калбасын, биздин тилибиз унутулбасын, биздин нарктуулугубуз, каада салтыбыз, элдүүлүгүбүз унутулбасын деген маселе. Мына ошол кийинки муунга, балдарыбызга өткөрүп берүүчү ата эне эң биринчи кезекте. Ошондуктан жана дастырктын четинде баарлашууда, биргелешип эмгек кылуу учурунда биргелешип баарлашууда биз ушул өзүбүз биринчи үйрөнүп алып, өзүбүздүн жет атабызды, тарыхыбызды, Манастагы баалуулуктарыбызды, биздин бай мурасыбыздын, элдик чыгармачылыктын, элдик маданиятыбыздын улуулугун, эне тилибиздин касиетин үйрөнүп алып өзүбүз, анан балдарыбызга ушундай болот балам, кызым, эч убакта унутпай, муундан муунга мурасыбызды өткөрүп бер деп айтып тарбия берсек биз өзүбүз ата энелер. Анан азыркы учурда эң негизги билим алуу бизде. Билим менен гана биз өзүбүздү өнүктүрө алабыз, анан өлкөбүздү өнүктүрө алабыз. Билимдүү адамдар, сабаттуу адамдар гана дүйнөнү өзгөртө алат. Азыр бизде жаратмандык маселеси маанилүү. Биз 21-кылымдагы көндүмдөр маанилүү. Дүйнө жүзү боюнча 21-кылымдагы көндүмдөргө турмушта өз ордуңду таап, кесипти туура таап, жашоодо өз ордуңду таап, жана ийкемдүү, жашоого ыңгайлашкан, сынчыл ой жүгүртө билген, акылман, жаратман бол деп жатат дүйнө жүзү. Андыктан анткени илим менен техниканын өсүп эгейсиздөөсүдө улам бир укмуш технология өсүп жатат. Жасалма интеллект келип кирди. Адамды роботтор, техникасы алмаштырылууда. Бул ошол жасалма интеллектти, интернетти программировать, IT, нанотехнологияны адамдар жаратып жатат. Жаратмандар муун жаратып жатат. Алар кимдер? Алар акылдуулар, билимдүүлөр. Ошондуктан
дүйнө элинен артта калбастан, дүйнө цивилизациясынан артта калбаган эл боло турган болсок, биз билимдүү, анан акылдуу болушубуз керек. Бул акыл биздин ой жүгүртүүбүздөн, мээнин иштешинен көз каранды. Андыктан биз ата энелер билимдүү болсок, балдарыбызга шыктандырып үлгү боло алабыз да. Азыркы муун Z альфа муун дейбиз. Z муун 2000-жылдардан берки төрөлгөн муун, альфа муун 2011-10 жылдардан берки муун. Бул терминдерди америкалык окумуштуулар сунуштаган. Марк Макриндл тарабынан, мына ошол Нил Холл деген окумуштуулар тарабынан сунушталган. Бул азыркы жан дүйнөсү терең, руханий дүйнөсү бай, акылдуу муун да. Мен деген позициясы күчтүү, мен жаратам деген муун. Азыркы кийинки биз билбеген, али биз билбеген кесиптер пайда болот, ошонун ээси боло турган муун. Ошондуктан азыркы муунга биз бир гана акылдуулугубуз менен, билимдүүлүгүбүз менен гана таасир бере алабыз. Анткени азыр бизден акылдуу муун. Бул чындык. Ошондуктан мектепке баргысы келбей жатышат. Булардын кабыл алуусу тез, мээсинин түзүлүшү, руханий дүйнөсү башка. Анткени жашоодо, ааламда, тегерегибизде, бул табиятта эмне өзгөрүүлөр болсо, түйүлдүк кезинен бала ошол мээсине, рухуна калыптанып жаралат. Биздин учурда интернет, компьютердик технология өнүккөн эмес. Ошондуктан технологияны кечирээк кабылдан алсак, биз улуумун. Ал эми азыркы биздин келечек муун бул ошол мээсинде заложен, калыптанып төрөлгөн. Ошондуктан техниканы жакшы билип жаткан, ой жүгүртүүсү, кабыл алуусу, канча маалымат алса да кабыл алган акылдуу муунду тарбиялап жатабыз. Ошондуктан гармония болбогой жаткан себеби ошондо. Алардын көз карашы алдыга өнүгүп кеткен. Ошону кабыл алышыбыз керек, балдарыбыз акылдуу экендигин. Ошон үчүн ошондуктан билим берүү системасында стандарт өзгөртүлдү, окутуу методикалары өзгөрүлүп жатат, акылдуулукка алып барат да. Сынчыл ой жүгүртүү, өз алдынчалуулукка, алган билимиңди турмушта колдоно билген, ийкемдүү, мындай тың, жаратман балдарды тарбиялоо методикасы киргизилип жатат. Бала бакчада дагы, мектепте дагы да. Методика, көз караш, балага болгон подход өзгөрмөйүн биз өзгөрө албайбыз. Ошондуктан ата эне дагы өзгөрүшүбүз керек болуп калып жатат. Биз ата энең менен кандай жакын мамиледесиң, ата энең менен канчалык деңгээлде сырдашасың жана канчалык деңгээлде биргесиң деген суроодо көп көйгөйлөр, барьер бар. Ата эне менен алысмын, ата энем мени түшүнбөйт деген суроолорго жооптор келип жатат да балдардын арасында. Ошондуктан биз мугалимдерди окутканда, биз мугалимдер биргелешип иш аракет жүргүзгөндө дайыма айтабыз: методиканы өзгөрт, көз карашты өзгөрт, жаңы усулдарды, ыкманы колдон. Саак такыр акылдуу болуш керек, максатыбыз акылдуу болуш керек, биздин идеяларыбыз акылдуу болуш керек. Анткени балдарыбыз акылдуу деп келебиз. Эми ушул эле подходту ата энелер дагы сиңиришибиз керек болуп калды да. Анткени жаңы муун менен мурдакы муунун ортосунда ажырым болуп жатат. Анткени руханий дүйнөсү терең, бай, акылдуу балдарыбызды тарбиялап жатабыз. Азыр рух дүйнөсүнүн өнүгүп турган мезгили. Бул ушул доор экен. Эмнегедир мынакей жан дүйнөнү жаңылантуу, жан дүйнөнү аңтаа билимдери киргизилип жатат. Жан дүйнөсү менен сезимтал балдарыбыз даяр эле төрөлгөн. Азыркы балдарыбыздын руханий дүйнөсү бай балдар, чыныгы патриоттор, чыныгы өлкөнү алдыга алып келе турган азыркы биздин тарбиялап турган балдарыбыз. Бул жакшылап анализдеп карап көрсөк, чын эле ошондой биздин балдарыбыз. Азыр тенденция өзгөрдү. Мына жакынкы бир чоң жолугушууда биз ошо ийгиликтүү айымдар менен баарлашып отурдук. Ошондо айтып жатышат, азыр биздин Кыргызстандагы жаштар арасында абдан жакшы жаңылык бул түнкү клубтар же тескери жолго барган жаштар азайып, почти жоголуп бараттыр. Ошондуктан Кыргызстанда түнкү клубтар жабылып жататкан экен да. Ошол эксперттер изилдегенде жаштар барбайт экен. Жаштардын баалуулугу, кызыкчылыгы башкада. Билим алууда, баарлашууда, жаңы бир нерсени жаратып, бир жаңылык жаратып, жашоодон ордун табууга алектенип жатат. Колунда китеп, ошол колундагы соткадан алынган маалыматтар, интернет жана биз билбеген жасалма интеллект боюнча, же болбосо трейдинг деп атабыз, интернет аркылуу акча табуу деп атабыз, SMM таргет деп жатабыз. Ошонун баардыгын жаштар жүргүзүп жатат да. Нано технология, программирование жана башка азыркы күндөгү актуалдуу болуп жаткан бүт жаңылыктын баардыгын уже азыркы балдарыбыз өздөштүрүп алган дагы. Ошого ийкемдүү, даяр болуп жатат. Алардын кызыктуусу башкада экен. Бул эксперттердин изилдөөсүн айтып жатам, бул чындык да.
Бизде мисалы Каракол шаарында да түнкү клуб жабылды да. Мен эмнеге жабылып калды деп ойлосом, көрсө жаштарыбыз барбай калыптыр. Демек биздин азыр эмнеге дегенде бул рух доору азырчы. Анан ушул рух доорунда жаралган биздин азыркы 2000-жылдардан кийинки поколение, миллениумга чейинки ошо Z Moon дейбиз. 2000 кылым тогушкондон кийин төрөлгөндө кандай бир доордо жер планетасында өзгөрүү болгон экен. Ошол балдарыбыздын руханий байлыгы, рух дүйнөсү терең, бизге караганда ыймандуу балдар. Бизге караганда рух дүйнөсү сезимтал, өтө сезимтал балдар да. Ошону таанып билсек, адеп, ыйман балдардын жан тилине сиңирилип төрөлгөн. Ошондуктан туура багып берип, анан жаралабайлык да. Бизди балким катуу катаал мамиле менен ата энебиз чоңойткондо, ар кандай мамиледе балким кабыл жүрөгүбүз жаралангандыр, блоктор жаралгандыр. Бирок биз азыркы балдар өтө сезимтал, өзгөчө сезимтал балдар да. Ошондуктан бул балдарды шыктандыруу, ишеним, колдоо гана керек да. Бул менин сөзүм эмес. Бул уже изилденген, тастыкталган илимде. Ошондуктан билим керек бизге, илим керек. Азыркы өзгөчө азыркы биздин балдарга мамиленин сабаттуу мамиле керек да. Ай олтур десе олтуруп калган, анан биз айтканды уккан деген көз караш, түшүнүк эски уже. Азыркы балдар жүрөгүн жаралап алсак, балдарыбыз жашоодо өзүн таппай калат. Анткени руханий дүйнөсү сезимтал балдар. Ушуну түшүнүп алалы. Акылдуу, анан сезимтал, жан дүйнөсү сезимтал балдар. Бизде үй бүлөдө демек, үй бүлө мүчөлөрүндө жакындык, үй бүлөдөгү биримдик, сүйүү, жакындык, мамилени көңүл бөлбөсөк, баарыбыз алыстап бараткандай болобуз. Үй бүлөлүк китеп окууга маани беребиз. Биз ар кандай долбоорлор аркылуу үй бүлөлүк окуу клубтары, үй бүлөлүк ар кандай иш чаралар баштап чыгабыз. Бала бакчада сунуштап келебиз. Китептин мазмунун суроо жооп, чыгармачылык иштер менен алып барабыз. Үйдөн биз ошо китеп окууда да мен азыр көрсөтүп берейин сиздерге. Эми үй бүлө маданияты, салты, ар кимдин өзүбүздүн үй бүлө маданиятыбыз, салтыбыз, эрежелерибиз бар. Биздин ар бир үй бүлөнүн өзүнүн кийим кийүүдө, майрамдарды өткөрүүдө, туулган күн өткөрөбүзбү, тойлорду өткөрөбүзбү, улууга кандай мамиле кылат, үй бүлөдөгү эркектердин орду, келиндердин орду, апага болгон, ата энеге болгон сый урмат жана башка ар бир үй бүлөнүн өзүнүн жөрөлгөсү бар да. Мына ошол салты, эрежелери бар эмеспи? Ошол эрежелерге биз жанакы айрым жана кыз узатууда, муну да Гапыр Мадаминов агай сунуштаган, кыз узатууда 40 китеп деп, кыз узатууда сепке 40 китеп деп, китеп берүү дагы маданияты киргизилип калбадыбы? Мына ошондой биз китеп билим боюнча маданияттуу киргизсек, үй бүлөлүк китеп окууну киргизсек, өнүктүрүүчү билимге үй бүлөбүз менен мына биз мондай курстарга катышып жатабыз, биз мондай билимди алып жатабыз деген маданият кирсе, мен мондай өнөргө ээ болуп жатам, мен ушул жаңы адамдын мээси улам жаңы билим алып, жаңы өнөр үйрөнгөн сайын жөндөмдүүлүгү өнүгүп турат да. Мен кайсы өнөргө ээ болуп, эмнени үйрөндүм, мен бүгүн ушул айда мен эмнени үйрөндүм деген маданиятты киргизсек, мен ушул айда кайсы китеп окудум деген, мен кандай пайдалуу фильм биргелешип көрсөк, кандай бизди өнүктүрө турган, пайдасыз убакытты ала турган эмес, өнүктүрө турган ушундай сонун кинолор бар. Ошол кинону кандай, ким эмне кино көрдү, пайдалуу, өнүктүрө турган жана ал өзүбүзгө эмне пайда алып келди. Пайдалуу бирге аткарган иштер, пайдалуу эс алуу, коомчулукка пайда алып келсек, ашар иштерине катышабыз, ишембиликке, кайрымдуулуккабы, жардам иштеринеби, жашылдандыруу иштерибизге үй бүлөбүз мененби. Мына ошол бардыгы балага таасир берет. Азыр бул кызматташтык, биргелештик эмнегедир актуалдуу. Мурда деле ушундай биргелешкен иштерди жасаганбыз албетте, бирок азыркы учурда 21 кылымда бул актуалдуу болуп жатат. Анткени убакыттын анан ар ким өзү менен өзү болуп калган мезгилде адам бири бирин жоготуп албасын деген түшүнүк, баалуулуктардын улам анан биргелешкен иш аракет деген түшүнүк актуалдуу болуп калды да. Ошондуктан бул түшүнүктү үй бүлөдө дагы активдештирип алсак маанилүү болот эле да.
Эми демек бизде ошол үй бүлөлүк китеп окуу клубу деп окуу керемет долбоору тарабынан мектептерге киргизилген. Үй бүлөлүк китеп окууда ошол мектепте мугалим уюштурат, китепкана уюштурат, анан 2-3 үй бүлө бир китепти балдар менен чогуу талкуулайт да. Бул да өтө маанилүү, өтө керектүү, кызыктуу иш-чара. Бирок баардык иш-чарабыз бизде, мен бул практикадагы чындыкты айтайын, баардык иш-чарабыз биздин ошо китеп куржунуу, биргелешкен майрамдарды өткөрүү, жана финчилисте жана башка сонун инновациялык иш-чаралар өткөрүлдү. Ар кандай долбоорлор менен коомчулук билим берүү тармагында ата-энелер мектеби ишке киргизилип атат. Бирок ушул үй бүлөлүк китеп окуу иш-чарасы солгун болду. Анан комиссия же коноктор келатат, же ачык сабак болот дегенде 2-3 үй бүлөнү бириктире калып, шашып-тушуп анан китепти талкуулаган ата-энесине убакыт бөлүп, жумуштан бошоп келип, семинарда үй бүлө катышты деген аты болсун деп эле ушундай эле болду. Бирок үй бүлөлүк китеп окуу иш-чарасы өнүккөн жок. Ошо эмне үчүн? Себеби китеп окуу маданияты жок биздечи. Китеп окуган адамдар аз. Азыркы ошо китеп окууга үндөгөн ар кандай долбоорлор иштеп жатпайбы? Дубайга, анан Ташкентке, анан Алматыга саякат, ушул китепти окусаң, анан тестке жооп берсең деп китепке тартуунун аракети болуп жатат коомчулукта активисттердин атынанчы. Анан сөзсүз эле ушундай болбостон биз китеп окуу маданиятыбызды өнүктүрсөк, түшүнүктү киргизип эле мындай башкача ой жүгүртө баштасак эле бизде үй бүлөлүк чөйрөлгө кирет да салт болупчу. Анткени мунун мааниси адам китеп менен гана өнүгөт. Биздин балдарыбыздын билимдүү болуусун кааласак, биз өзүбүз китепти окуп, анан китеп окуу маданиятына сүңгүп киришибиз керек. Кадимки биздин мындай адат, привычка, адат кылып алсак, китептерди окуганды, биргелешип китеп окуганга, анан ошондо балдарыбыз китепке кызыгат да. Башталгыч класста өзгөчө балдар китепке кызыгат, библиотекадан, китепканадан алып келет, сонун китептер берилип жатпайбы азыр? Ошолорду алып келет, ошону биргелешип окуу маанилүү да. Мен өзүм педагог катары дагы мен өзүмдүн катам, кемчилигимди ачык эле айтам, жашырып мындай башка нерсени сүйлөбөйм. Менде да ушундай ката кеткен. Балдарым азыр чоң, албетте. Ушу бала кезинде китепканадан, башталгыч класс кезинде, кичинекей кезинде китепканадан китеп алып келчү. Анан биз үй бүлөдө өз алдынча окучубуз да. Биргелешип атам менен энем менен китеп окуу деген түшүнүк болгон эмес. Балким мугалим болуп, анан аларды көрүп эле өзүбүз окуй берткенбиз. Эмнегедир биргелешип кичинекей баланын китеп окуп берүү деген түшүнүк менде жок болчу да, балким башка үй бүлөлөрдө бар чыгар. Анан ошол көз карашым менен азаматсың, өзүң оку деп койчумун да. Анан ошол китеп окуу, балдарга жомок окуп берүү, биргелешип окуган китебин бирге талкуулоо, бул балдардын кийин могу кадыресе чоң адам болгондо китепке болгон байлануусуна алып келет экен да. Азыр эмнеге адамдар китеп окуйт? Анткени бала кезинен китепке ата-эне байлаган эмес да, китепке кызыктырган эмес. Анан өзүң оку азамат деп коюп, ошол бойдон китепке кызыкпай да калган. Менин чоң катам ушул болгон да. Ошон үчүн үй бүлөлүк китеп окуу иш-чарабыз солон болуп калды. Такыр жылыган жок да ушул иш-чарабызчы. Ошондуктан үй бүлөлүк китеп окуу маданиятыбызды киргизсек, биз ата-энелер колубузга китеп окуп, мен моундай китеп окудум, ушундай маселе, ушундай идея бар экен, ушундай көйгөй бар экен, анан сен эмне китеп окудуң деп, же болбосо чогуу окуп, чогуу талкууласак, ошондо анан китепке кызыгып, мээсине сиңген, бала кезинен китеп окуу маданияты бул керек, бул адат экени сиңгенде, бул дайым биздин колубуздан китеп түшпөй калмак да. Ошондуктан азыр бизде китеп окуу маданияты солгун. Эмнеге чет өлкөдө китеп окуу маданияты биринчи орунда өнүккөн экен да. Атайы жолугушууларды китепканада өткөрүшөт экен. Үй бүлөсү менен барып китеп алып, китепканага саякат жүргүзүп, китепке маани берет. Анткени алардын бала кезинен атасы, энеси китеп окуп берип, анан жатаарда жомок окуп, уктатып, же мультфильмдерде көрүп жатпайбызбы? Балдарга жомок окутуп. Ким азыр ушул жерде отурганда баласына китеп окуп уктатат? Эч ким да. Мен деле ошентип уктатчу эмесмин. Ошентип. Ал эми чет өлкөдө эмнеге китепке кызыгып калган адамдар десек, ошентип курсактагы баласына китеп окуп берчү, уктатканда китеп окутчу, үй бүлөдө китеп окуу маданияты күчтүү. Ошондуктан чет өлкө өнүгүп атат, билимдүү, маданияттуу эл. Ошондуктан биз китеп окуу маданияты киргизсек, келгиле ушундай кылабыз деп эле
жамаат менен эле биз түшүнүүбүздү өзгөртсө эле бул маданият өнүгөт да. Балким мен сөзүм бул жерде калбастыр. Мен эле эмес, баарыбыз чогуу биргеликте ушундай үй бүлөлүк китеп окуу маданиятын, балдарга китеп окууну баштасак, анан ал балдарыбыз биздин келечекте жемишин берет. Биз өзүбүздү мындай мажбурлап окуш керек деп бир эки китеп окуп балким унутуп деле калабыз же ошол бойдон китеп окуп чыгара калаарбыз. Ал эми биздин балдар жан дилине сиңирип койсок, эч ким мажбурламаса да ал китеп адап болуп калат да. Ошондуктан үй бүлөдөгү тарбия маанилүү, үй бүлөдөгү алган билим, үй бүлөдөгү алган үлгү бул өмүр бою калат экен да. Ошондуктан мен педагог катары айтып жатам, ошол китеп окуу, өсүп өнүгүү маданиятын киргизсек балдарыбызга өнүгүүсүнө ийгиликтүү болушуна пайда келтиребиз. Анан мына психологиялык билим дегенди өзгөчө белгилеп койдум. Биз баардыгыбыз психология боюнча, бала тарбиялоо психологиясы боюнча билим алышыбыз керек. Андыктан баардыгыбыз биз деле ошондой ата энебиздин билбестигинен ар кандай мамиле менен, туура эмес мамиле менен чоңойгонбуз. Азыркы бөтөнчө маанилүү, азыркы учурда сонун шарттар бар, интернет өнүктү. Биз Кыргызстандын булуң бурчундагы педагог психологдор менен байланышып, кызматташып эле билим бөлүшкөнгө шарт бар. Мына ошентип биз Кыргызстандагы педагогдор менен байланышып, келгиле биригип ушундай коомчулукка жакшы билим тартуулайлы деп долбоор баштадык. Ошол психологиялык билимди, бала тарбиялоо боюнча психологиялык билимди билишибиз керек. Баланын ар бир курактыгы өзгөчөлүгүнө жараша мамиле кылышыбыз керек. Жана переходной возрастта өзгөчө балага кандай мамиле кылыш керек маанилүү, же суицидтин болушу, балдардын өзүн таппай ата эне менен пикир келишпестиги дал ушул өткөр курактарда болот да. Ошол учурда баланын жан дилинде, психологиясында, физикалык денесинде эмне өзгөрүү болуп жатат, биз ошону түшүнүп кандай мамиле кылыш керектигин билим да. Муну педагогдор дагы билбейбиз, педагогдорду да бизди психология боюнча окуткан эмес да. Ар бир мектепке психолог жетишпейт, соц педагогдордун дагы психологиялык билим жетпейт да. Балдардын курактык өзгөчөлүгүн билүү, педагогикалык психологияны билүү, азыркы күндө өнүп жаткан психологияны билүү маанилүү болуп жатат. Эгерде биз психологиялык билимди алсак, балага болгон мамилебиз өзгөрөт, балага болгон көз карашыбыз өзгөрөт. Ошондо биз балдарыбыз өнүгөт. Ошондуктан коом өнүгөт. Бала тарбиялоо маселеси абдан маанилүү. Ошондуктан психологиялык билимди алыңыздар демекчимин. Алдыда бала тарбиялоо психологиясы боюнча курс болот 1-июнда. Бул Кыргызстандагы белгилүү психологдор Нурбек Богачиев агай, Чолпон ата СОС балдар айылы ыштагынын, балдар айылы мектебинин директору. Бул белгилүү психолог чет өлкөдөн билим алып келген. Бул сапат билим берүү системасын аяктаган, чет өлкөдө билим алып келген, атайы психология боюнча чет өлкөдө билим алып келген маанилүү психолог, адис. Бул агайды көпчүлүк ошол дүйнө жүзүндө 70тен аштык психологдор биригип кызматташып иштейбиз дейт агай. Бул агайды чоң коомчулукта атайы чакыруу менен чоң иш чараларда агайдын лекциясын угушат. Мисалы бир 2 жыл мурун Адеп баш аты коому менен ушул агайды чакырып, бизде чоң Карагаты мейман конференц зал бар, ошондо бала тарбиялоо боюнча лектор катары, ардактуу лектор катары чакырган да бул кишини, Нурбек агайды. Ушул агайыбыз бизге лекция окуйт. Өткөндө акысыз сабакта да агай окуп берди. Биз ата энелер мектеби боюнча да конференция, семинар өткөрдүк элек. Ошондо да агайыбыз онлайн чыгып берди. Бунда да макул болуп сабак чыгып бергени жатат. Ар бир маанилүү маалыматты алсак, биздин өзүбүздүн өнүгүшүбүзгө, балдарыбызга жакшы да. Тилек Аянбаевна Байтипкова эжебиз бул Сколь мамлекеттик университетинде психология боюнча доцент. Анан бул салттуу классикалык психологиядан айырма азыр кванттык психология деген маанилүү тема бар бизде. Кванттык психология бул деген укум тукумдагы баланын орду жана балага карата ата эненин мамилеси маанилүү да. Тагдырыңа таасир берет экен, ошол жөнүндө дагы жана классикалык психологиядан дагы маалымат берет. Улукбек Ажыбаев деген агайыбыз бар. Бул нано олимпиадалык борборунун негиздөөчүсү. Бул агай педагог. Балдарды ийгиликтүү кылууда, балдарды билимге кызыктырууда, балага карата мамиледе өтө чоң сонун сабактарды айтып келет. Министрлик тааныган, жогору баалаган агай. Бул агайдын окуучулары эл аралык деңгээлде олимпиададан жеңүүчүлөрү. Бул агайдын таалими күчтүү.
Ошондуктан булак айдындагы сабагын акысыз түрдө өткөндө группага жөнөткөм. Булак айга да айтсам дагы лекция окуп берем деп макулдугун берди. Аида Урдинова психолог, Кыргызстандагы белгилүү энерготерапевт. Бул Аида эженин да айтымында балага карата ата эненин ар бир сөзү түпкү аң сезимде калыптанат, подсознанияда. Сенин колуңан келбейт, сен жалкоосуң, сен жүдөмүшсүң, сен качан киши болосуң деген сөздөр балага калып, анан баланы ийгиликтүү болгонго жол таба алат деп айтат. Ошондуктан ата эненин балага сүйлөөсү да туура болуш керек. Кыргыздар илгертеден тукум өспүр, бай болгур деп урушкан. Кичинекей балага одоно сөздөрдү айткан эмес, ол ыя калып болгон биздин түпкү башатыбыздачы. Ошондуктан сөздүн мааниси балага туура мамиле тууралуу дагы айтып берет. Ошондой эле дагы бир кванттык психолог, Кыргызстандагы белгилүү бул эжелердин Аида Урдинова, Чолпон Серкебаева эжелердин сабактары өтө кымбат. Бир эле курсу 10-15 миң сом турат. Бери жагы дегенде элечи. Бул Чолпон Серкебаева эже дагы ата эненин бала тарбиялоодогу мааниси жөнүндө сонун сабактары бар. Бул эженин да сабагына күбө болосуздар. Ошондой эле Чолпон Өмүрбай кызы педагог. Бул эженин дагы ошол аял затынын энелин өзгөчө үй бүлөдөгү орду балагынын ийгиликтүү тагдырда бактылуу кыз, бактылуу уул болушундагы эненин тарбиясы жөнүндө сонун сабак айтат. Ал эми мен бул да элдик тарбиянын башаты педагогика боюнча маалымат бермекчимин да. Эң негизги билим ушул жогоруда аталган психологдорго таянабыз. Бул жолкусунда дайым эле биз бул агай эжелердин башын бириктирип мындай курстар такай эле серия кылып өткөрө албайбыз. Бир мүмкүнчүлүктү пайдаланып маанилүү билимди алып калыңыздар. 1-15-июнга чейин жүргүзүлөт. Биринчи күн балдарды коргоо күнү, балдардын урматына, балдардын келечеги үчүн ушул сабакка катышыңыздар. Как раз дал ушул каникул учурунда өзгөчө көңүл бөлүшүбүз керек балдарга. Мектептен, бала бакчадан үйгө олтуруп калган кез, лагерлерге барганы барды, барбаса биздин үйүбүздө ойноп жүрөт. Ошондуктан ушундай билимдерди алып, балдар менен чогуу китеп окуп, чогуу биргелешкен өнүктүрүүчү иштерди алып баруу, анан туура мамиле кылуу боюнча билим алыңыздар. Биздин ушул Нур Сабат билим берүү борбору тарабынан уюштурулуп жатат. Мына жогоруда мен ошол адистерди тааныштырып өттүм. Боло турган сабакка баарыңыздарды чакырабыз. Эми урматтуу ата энелер, урматтуу кесиптештер, мен сабагымды жыйынтыктайм. 1 саат болуптур. Суроолоруңуздар болсо жооп бергенге даярмын. Кандай суроолоруңуздар, кандай сунуштарыңыздар бар, кандай идеяларыңыздар бар? Эми азыр мен ушул сабакты жыйынтыктаардан мурун ушул жерде Назгүл Буларкиева эжеке барсызбы? Кыргызстанда энелер мектеби, ата энелер мектеби боюнча алгылыктуу иштер жүргүзүлүүдө. Энелер мектебинин негиздөөчүсү Гапур Мадалинов агай өзүңүздөргө белгилүү. Ошондой эле Кыргыз билим берүү министрлиги тарабынан ата энелер мектебинин программасы иштелип чыккандагы бала бакча жана мектептерде ата энелер мектебин иш алып баруу боюнча олуттуу иштер жүргүзүлүүдө. Анан ата энелерди эмне кылдык биз? Ата энелерди чогултуп сабак өттүк, тренингтерди өткөрүп, жет мугалимдерчи сабактарды ошондо адамдын түшүнүгү өзгөрүп, билим алганда анан өзгөрүү болот экен да. Ошондо бизде эң биринчи 2018-жылы Ысык Көл областындагы ата энелер университети деп киргиздик элек. Ысык Көл областык билим берүү институту тарабынан жобосунун программасын иштеп чыгып облуска жайылтканбыз да. Ошондо мектептен ошол ата энелер мектебинин ушундай билимдерди берилди да. Кандай мамиле кылуу, психологиялык эмес, эми педагогикалык жана жаңылыктар, биргелешип китеп окуу, биргелешкен иш-чаралар, балага туура кам көрүү деген сыяктуу сабактар болду. Ар кандай темада болду. Ошондо ата энелер эмне үчүн бизге бул билимди берген эмес элеңер? Менин түшүнүгүм, көз карашым өзгөрүп калды. Биз ушундай билимге суусап турабыз деп айткан да ата энелерчи. Анан Гапыр агайдын ийгиликке жетишисинин себеби ошол энелер мектебинде энелерди окутуп, анан балдарга шарт түзүп, балдары жанагындай чоң ийгилик жетишкендиктерге жетишип, агай ушул Кыргызстандын деңгээлинде ийгиликтүү педагог, таанымал эмгекчил педагог катары таанылбады. Демек мунун башаты ким болбосун билим алсак анан биз өзгөрөбүз. Ошондуктан бизде ошол жакынкы арада семинар өткөрдүк. Ата энелер мектебинде лидерлер бар. Ошол энелер мектеби ата энелер менен иш алып баруу дагы жолго коюлууда. Бул атайын программа министрлик тарабынан чыккан буйруктун негизинде иш алып барылат. Ал жерде
эмне кылат? Ата энелерди окутат педагогдор. Сабактарды өтөт да, кызыктуу сабактар. Кызыктуу сабактар, ошол маанилүү сабак маалымат алып, анан өзгөрүүгө ээ болгон, анан натыйжалуу жемишин берген да мектептер бар. Бирок укмуш болуп баардыгы 100% иштеп кете элек, албетте. Ал үчүн мектепти эле мугалимдерди күтпөстөн ар бир үй бүлө бала бизге керек да, ошондуктан өзүбүздү өнүктүрсөк, көз карашыбызды, түшүнүгүбүздү өзгөртсөк, анан өнүгүү болот. Назгүл, булар кээбай эжеке жоксуз го, Анда сөзүмдүн жыйынтыгында кандай сурооңуздар бар, кандай сунуштарыңыздар бар? Урматтуу ата энелер, педагогдор, сиздерге сөз узатайын. Эгерде суроолоруңуздар жана сунуштарыңыз болбосо, анда сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Суроолоруңуздар барбы? Саламатсызбы? Саламатсызбы. Сабактын презентациясын жөнөтүп коесуз эжеке. Макул, жөнөтүп коем. Сабагыңыз үчүн чоң рахмат. Сизге да ийгиликтер. Анан ошо сабагыңыздын ссылкасын жөнөтүп койсоңуз, биз кайра кайталап көрүп алалы. Анан көрүшкөнчө саламатта туруңуз. Макул, Бактыгүл айым, ыраазымын. Сабактын записин жөнөтөм группага. 1-июнда алдыда боло турган курска баарыңыздарды чакырабыз. Бул бир мүмкүнчүлүк. Бул ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып, психология боюнча маанилүү сабактарды алыңыздар. Урматтуу кесиптештер, урматтуу ата энелер. Рахмат. Биз финансы жагында кандай төлөйбүз? Реквизиттерди жөнөтөм. Курстун баасы 2000 сом. Ооба. Карта делать эжеке? Сертификат берилет. Ооба, ссылка жөнөтөм. Эжеке, чоң рахмат. Рахмат, жакшы сагыңыздар. Рахмат. Эжеке, пулду каяка которсок болот? Карта номерин таштайсызбы? Ооба, реквизиттерди таштаңыз. Сиздер группада барсыздар го, бала тарбиялоо, балдар психологиясы деген. Ооба, бар. Ошол жерге реквизиттер жөнөтөйүн. Плюс белгисин калтырыңыздар. Сиздер окууну каалагандарды өзүнчө группага бөлүп алайын дагы. Анан реквизиттерди жөнөтөм. Чоң рахмат эжеке. Макулуңуз, Бактыгүл эже, Нургүл эже. Чоң рахмат. Эжеке, силерге чоң рахмат. Ушул сабакты электрондук эмесин таштап коесузбу вариантаны? Эмнелер мектебинде? Жакшы экен, эмнелер мектебинде колдонушуңуз болот экен. Алдыда боло турган маанилүү эмени чогуу алалы. Бизде Кыргызстандагы психологдордо пайдалуу сабактар. Биз менен биргеликте болуңуздар. Бүгүнкү сабакка катышып убакыт бөлгөнүңүздөр үчүн терең ыраазычылык Майда. жана таазим. Ийгилик. Балдарыңыз өсүп өнсүн. Бактылуу балдардын бактылуу ата энеси болгонго Кудайым насип. Шунчалык бизге вакыт ажыратканыңыз үчүн сизге катта рахмат. Нургүл айым, кечиресиз. Мен бир техникалык себептер менен сизге чыга албай аттым жаттан. Бүгүнкү семинар жөнүндө бир эки сөз айтсам болобу? Мен Назгүл Буларкиева, Гапыр Маданин агайдын шакирти болом. Сиз жана сөз бергенде техникалык себептер менен чыга албай аттым да. Анан интернетиңиз жакшы иштебей алдым. Абдан жакшы нерселерди алдым. Анан жана сиз айткан убакытта чыга албай калганыма дагы бир сыйра катышуучулардан да сизден кечирим сурайм. Бул жерде мен бир нерсени айткым келип атат да, ата энелергечи, семинардын аягында болуп калды окшойт. Сиз айткан китеп окуу маданият башталат дегенди топтон китеп окуу маданияты эң биринчи үй бүлөдө китеп сатып алуудан, анан китепти белекке берүүдөн башталат да. Анан балдар менен китепканага чогуу барат. Ушу ата энелерге мен айтып кетем. Эгерде ата энелер мектепке барып, мектеп менен биргеликте иш алып барса, 5 баланын көйгөйү болбойт эле, эрекетчилик жок болот эле, мугалимдин иши жеңилдейт эле, балдар өз алдынча билим ала алат эле, өз алдынча билим алган баладан сөзсүз түрдө ийгилик ачылат болчу да. Анан дагы бир нерсени
сиз көп эле көп нерселерди айтып кеттиңиз. Анан аяккы нерсени айткым келип атат. Биз азыр балдарыбызга суктануу сезимин ойготушубуз керек да, ата-энелерчи. Биз ушулардын баардыгын Гапыр Мадаминов агайыбыздын китептерин алып окусак табат элек деген сунушту айткым келип турат да ата-энелерге. Назгүл айым, чоң рахмат. Сиздер ата-энелер мектеби боюнча сонун иштерди алып барып келе жатасыздар. Ошондо Ооба. сиздер ата-энелер тараптан эмне натыйжа көрө алдыңыздар? А, Кандай өзгөрүүлөр мында болду? ата-энелер тараптан мындай өзгөрүү болот экен. Биринчи ата-энелер мындай кооптонуу боло беришет экен да, менин баламдын колунан бул нерсе келеби депчи. Анан качан ата-энелер мектебине келип, өзлөрүнүн педагогикалык сиз айткандай билимин тереңдетип, биз менен кызматташтыкка баргандан кийин ал ата-энеде балага болгон ишеним өсөт экен. Андан кийин ата-энеси ишенген бала сөзсүз ийгилик жарата алат экен да. Ошого ишендим. Анан жана сиз айтып аткан китеп окуу маданияты ар бир ата-эне өзү уюштура ала турганына мындай ишеним болуп уюштурушат экен. Мен ошону байкадым. Анан кимдин ата-энеси мектеп менен тыгыз байланышта болсо, ошол балада өсүү өзгөрүү сөзсүз болот. Анан жана сиз айтып аткан Дасторкон четиндеги университет, китепканага бирге баруу, мына ушуларды ата-энелер өзлөрү эле жолго коюп алышат. Бул аябай сонун мындай эмесин берет. Менде бир кыз бар эле, мисалычы, такыр ачылчу эмес, түнт болчу. Анан мен анын ата-энеси менен иштешип, ата-энеси биздин мектепке келип, сабактарга катышкандан кийин кызы да, баласы да ачылып калды. Балким кийинки иштөөлөрүбүздө, балким кызы сиздерге барып лектор катары өзүнүн өнүгүү жолун айтып бере алат. Чоң рахмат. Демек, ата-эне билим алганда анан өзгөрүү болду. Билим алсак, анан биз өсүп өнүгүүгө бет алат экенбиз да. Рахмат Ооба. Назгүл айым. Рахмат жакшы маегиңиз үчүн. Алдыда боло турган билим курсуна чакырабыз, барыңыздарды, билим алыңыздар демекчибиз. Рахмат. Сабагыбызды жыйынтыктайлык. Чоң рахмат ардактуу педагогдор, кесиптештер, сүйүктүү ата-энелер. Бейпүл түн каалайм баарыңыздарга.